Жаңы Ак үйдүн батыш тарабынан ушул үй сатылат. Негизинен жайгашкан жери көпчүлүгүңүздөргө эле жакса керек. Чыгыш тарабы Чыңгыз Айтматов проспектиси, түндүк тарабы Южный магистраль, Жал микрорайону. Туугандар, бул жагы Баха көчөсү болуп калат. Ынтымакта жайгашкан. Түзмө-түз элер менен байланышасыздар. 3 фаза центральный канализация, газ бар. Видеону жогото албайын десеңиздер, лайктан басып токтолуңуздар. Сатылуучу үй ынтымакта жайгашкан. Сиздер баруу үчүн туугандар Тыналиева жана магистраль көчөнүн кесилишинен үйдө карай жүрөсүздөр. Түз эле жүрүп барсаңыздар, 4 гүл 10 даректе сатылуучу үй жайгашкан. Туугандар, бир аз батышыраактан Баха менен чыксаңыздар деле болот. Ары жагынан Чыңгыз Айтматов проспектиси менен мындайдан чыгып барсаңыздар деле болот туугандар. Мынакей туугандар, бул сатылуучу үйдүн көчө тарабы. Дареги ынтымак 4 гүл көчөсү 10 даректе жайгашкан. Жана айткандай, мынакей Баха көчөдөн бир 200 метрде эле чыгышты карай жүрсөңүздөр, жолдун өйдө тарабында мынакей ушул үйдү көрө аласыздар. Жалпысынан участогунун аянты 4 соток, 4 бурчтуу туура формада. Эң эле батыш чегара мынакей бул дарбазанын ары жагынан башталат. Бул жерде электрический автоматтык түрдө ачылып чалган дарбазасы, бийик забор, калитка. Чыгыш чегара болсо мынакей бул сары забор бүткөн жерге чейин болуп калат туугандар. Дальше чыгышты карай кетсеңиздер, Чыңгыз Айтматов проспектиси, жаңы Ак үй, өйдө тарабы резиденция жана батыш тарабы Баха, Азыркат Садырбаев көчөсү болуп калат туугандар. Электр энергиясы 3 фазалуу, природный газ, центральный канализация бар экен. Көчө тарабынан домофондорго чейин орнотулган. Караңыздар туугандар, кошуналар райондун көрүнүшү негизинен тынч, жакшы райондордун бири. Осуна киребиз, ал тарабы ушундай жашыл зона туялары туугандар. Участоктун төрүндө узун туурасы 12.65 12.15 болгон кызыл кирпичтен салынган чоң үй. Сырткы тараптан жылууланган, кызыл кирпичтен салынган. Бул жагында да жашыл зона, алды тараптары брусчатка менен жасалып, дарбазадан киресиздер, машина койгонго жайы, навеси, бул жакка чейин навес. Жана ошондой эле бул жактан кошумча курулуш, үйдүн батыш тараптан көрүнүшү. Бул иштин дагы өзүнчө кирип чыксаңыздар болот экен туугандар. Эми сиздерге азыр үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Үйдүн кире бериш прихожкасы, андан ары кирсек ушундай чоң холл жайгашкан. Бул холлдон калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Оң тараптан көргөзүп баштасак, кухнясы туугандар. Анан встроенный мебелдер баары калат экен. Бул жагынан терезе, темирден решеткаларына чейин орнотулган. Документ туугандар, кызыл китеп, керектүү документтин баары бар. Андан кийинки эшикте газовый котел жайгашкан бөлмө. Отопление газовый котел менен үй жылыйт туугандар. Андан кийин бул жакта общий санузел, ванна, раковиналары мынакей туугандар. Жакта чоң залы. Батыш тараптан терезеси. Кийинки эшиктен кирсек, спальный бөлмө. Көрсөңүздөр, сонун ремонт, чыгыш тараптан терезелери. Сынан 12.65 12.15 болгон үй. Андан кийин болсо мондай балдар бөлмөсү. Туугандар, дагы бир бөлмө жайгашкан мынакей. Мынакей туугандар, чыгыш тараптан көрүнүшү, заборго чейин аралык, ар жакта сыртка жатканы. Жана айткандай, үйдүн батыш тарабында болсо ушундай навес, бул жагында кошумча курулуш, суу. Андан туугандар, мектеп, бала бакча, мечиттер баары бар. Түшсөңүздөр эле Жал микрорайон. Жагында чоң складтары и сырткы тараптан суулары чыгарылган. Баасы туугандар $350 000 сурап атыптыр. Дагы реальный клиенттер менен содалашуу, сүйлөшүү болот. Ээсинин номери 0708 633 955. 0708 633 955. Лайктан басыңыздар, ушундай үй издеген дос туугандар менен видеону бөлүшүп кетиңиздер.